Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Өлкөбүздөгү өзгөчө кырдаал киргенден тартып Бишкек шаарында күч структуралары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Бишкек гарнизонунда жайгашкан 73-809, 52-806, 10-126, 10-128 аскер бөлүктөрүнүн аскер кызматкерлеринин биринчи курамы үстүбүздөгү жылдын 24 мартынан 15 апрелине чейин блокпосттордо кызмат өтөгөндөн кийин Кыргыз улуттук аскер лицейинде 15 күндүк обсервацияга жаткырылды. Ал эми 16 апрелинен тартып 52-806, 10-128 аскер бөлүктөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институтунун өздүк курамынан даярдалган экинчи топ блокпостторго жогорку командачылыктын буйругунун негизинде дайындалды. Жаңыдан блокпостторго коюлган аскер кызматкерлери менен ыкчам штабтын офицерлери тарабынан өзгөчө абал учурунда блокпосттордо кызмат өтөө боюнча нускама берилди. Блокпостто турган аскер кызматкерлери зарыл болгон бардык каражаттар менен милдеттүү түрдө камсыздалган. Аларга 3 маал ысык тамак берилип турат. Муну менен бирге блокпосттордо кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин эс алуусу үчүн атайын чатырлар орнотулуп, бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Күзөттө турган аскер кызматкерлеринин баары келишим түрдө кызмат өтөп жаткан кызматкерлер. Бишкек шаарындагы блокпосттордо күнү түнү кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлердин кызмат өтөөсүн текшерүү, аларга көмөк көрсөтүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн курактагы аскерлеринин кол башчысы жана өлкөбүзгө өзгөчө абал киргенден тартып Бишкек шаарынын комендантынын орун басары полковник Алмазбек Карасартов блокпостторго барып түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Өзгөчө кырдаал району башталат. Туурабы? Ошондуктан особенно бул жака кирип атканда көзүмөр катуу болуш керек. Обязательно личный гигиенаны соблюдать этиш керек. Ар бир жагы маскасы болуш керек, бит болуш керек. Эки тарапка балдарды коюп, оң жактан, сол жактан кирип текшерүү болуш керек. Мошторту дагы ошо бир эч кандай кыйынчылыксыз өткөзүүгө тестте иштеш жакшы иш алып барып атабыз. Канча жол өткөзүп атасыз? 2 саат сайын. 2 саат сайын сиз ошол илдет менен күрөшүү тапшырманы аткарып атасыңар. Мен ойлойм, биздин чоң бошкон салымыбыз эң негизгиси бул жалпы коомдук тартипти сактоо жана ошол илдетке бөгөт коюу. Ар бирибиздин үйүбүздө семьябыз бар, жакындарыбыз бар. Ошолордун коопсуздугу үчүн, ошолордун ден соолугуна, ошолордун өмүрүнө зыян келтирбеш үчүн ушул жерде биз ата мекенин астында кызматты так аткарып келе жатабыз. Ошондуктан баарыңарга бүгүнкү күндө ыраазычылык билдирем. Мына канча күндөн бери кар жаады, суук болду. Ошого карабастан өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди аткарып келе жатасыздар. Мамлекет бизге койгон, чыгарып берген буйруктар жана талаптарды ошолорду биз так жана туура аткарып атабыз. Түштүк аймагында жайгашкан 36-806 аскер бөлүгүнүн радиациялык химиялык коргонуу бөлүкчөлөрүнүн өздүк курамы Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрдү жана аскер бөлүктүн айлана чөйрөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдү дезинфекциялоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп жатышат.